Жергиликтүү активист Майрамкан Алтыбаеванын пикиринде Жалал Абад шаарынын Тайгараев аймагынан чыккан Советтер Союзунун баатыры Тукубай Тайгараевдин эстелигин оңдоп түзөөнү, тосмолоону кала бийлиги каржылашы керек. Анткени эстелик Ташбулак айыл өкмөтүнүн аймагында болгону менен баатыр шаардын атуулуу болгон. Заседанияда ошол бизде ошо депутаттардын алиги ошо обсуждениясы болду. Ошого мен да катыштым. Ошондо мындай деп жазылган экен. Ошол Тукубай Тайгараевдин эстелигин награждение кылуу боюнча Ташбулак айыл өкмөтүнүн бюджетинен акча бөлүп берилсе деп каралган экен да. Анан кийин мен каршылык билдирдим. Бул маселе өткөн жылы да жергиликтүү кеңештин депутаттары тарабынан көтөрүлүп, эстеликте Жалал Абад мэриясына өткөрүп берүү боюнча аракеттер жүргөн. Бирок кала бийлиги аны өзүнө өткөрүп алуудан баш тарткан. Кичине анча-мынча нюанстар менен, түшүнбөчүлүктөр менен ал система токтоп турат. Бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарынын балансына өткөн жок. Бүгүнкү күндө биздин территорияда, Сузак райондук территориясында турат. Сузак район территориясында болгондо дагы Ташбулак айыл өкмөтүнүн территориясында турат. Анан бүгүн биз баатырыбызды эстөө багытында алдын айланасын жашылдандыруу, көктөндүрүү боюнча иш-чара түзгөнбүз. Ошол иш-чаранын негизинде Ташбулак айыл өкмөтүнүн депутаттары ал жерге тийиштүү акча каражатын бөлүш керек. Түрткүнчүк болуп айланасы жыл сайын урап бараткан баатырдын айкелин Ташбулак айыл өкмөтү көзөмөлүнө алып, аны тосмолоо, көрктөндүрүү иштерин жүргүзөт деп Сузак районунун акими билдиргени менен, ага керектүү каражатты жергиликтүү кеңештин депутаттары быйылкы бюджеттен карап берген эмес. Ага карабай аймак башчысы сөз жүзүндө эстеликти жергиликтүү бийлик көрктөндүрөт деп ишендирди. Сессияда азыр ошону биз территория боюнча биздики биз эми каржылай турган болуп атабыз, каржылайбыз. Ошентип Тукубай Тайгараевдин эстелиги түрткүнчүк болуп, кароосуз бойдон калууда. Белгилей кетсек, аны көрктөндүрүү, оңдоп сырдоо үчүн жыл сайын болгону 200 000 сом акча керектелет. Бирок эч кандай киреше киргизбейт. Талдоочулар ошол себептен да эки тарап тең аны өз көзөмөлүнө алгысы келбей жатат дешүүдө. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.